Борбордук Азиядагы чегараларды башкарууга көмөктөшүү программасы өз ишмердүүлүгүн 2003 жылы эле баштаган. Андан бери бул программа Борбордук Азия өлкөлөрүнүн чегара көзөмөлдөө органдарынын ортосундагы кызматташтыкты жакшыртууга, чегара көзөмөлдөө тажрыйбаларын эл аралык жана Европа биримдигинин стандартына көтөрүүгө салымын кошуп келет. Я думаю, что это тоже, Центральной Азии тоже хотят. Европа биримдиги тарабынан каржыланган Борбордук Азиядагы чек араларды башкарууга көмөктөшүү программасынын 9-чу этабы үстүбүздөгү жылдын март айында эле жыйынтыкталмак. Тилекке каршы дүйнө жүзүнө жайылып жаткан элдеттен улам биз токтотуп турганбыз. Азыр деле кырдаал курч бойдон калууда. Ошол себептен жыйынтыктоочу конференциябыз онлайн форматта жүргүзүлүүдө. Биз бүгүн долбоордун акыркы 5 жылдык ишмердүүлүгүнө баа берип жатабыз. Бул программа Кыргызстанда жакшы эле пайда алып келди десем болот. Мисалы, чек аралар ортосунда соода жүгүртүү жеңилдеди. Чек араларда көзөмөлдөө тутуму кыйла жакшырды. Айта кетчү жагдай, евро биримдиги Кыргызстанды өзгөчө абал учурунда унутта калтырган жок. Жеке коргонуучу каражаттарын жеткирип турду. Борбордук Азиядагы чегараларды башкарууга көмөктөшүү долбоору Борбордук Азия мамлекеттеринин чегара жана бажы органдарынын, билим берүү мекемелеринин регионалдык платформасынын ишин жандантты. Айтсак, Европа биримдиги айрыкча чегара кызматын заманбап технологиялар менен жабдууга көмөк көрсөтүүнү улантып келет. Биздин чегара кызматына, башка ведомстволордон тышкары чегара кызматына документтерди көзөмөл өткөрүү жайларынан дыкаттык менен текшерүү боюнча документтердин туура эмесин текшергөө боюнча, андан тышкары видео байкоо аппаратуралары, анын ичинде көтөрүп жүрмө видео регистраторлор деп коет, ошолор боюнча берген. Андан тышкары бизге жардам кылганы алыстан дистанционный обучение деген боюнча бизге класстарды жабдыктап беришкен. Европа биримдиги Борбордук Азиянын 5 өлкөсү менен ийгиликтүү кызматташууну улантууда. Программанын кийинки 10-чу этабына Борбордук Азиядагы жана Афганистан Ислам Республикасындагы чегараларды башкарууга жардам берүү камтылган. Андан сырткары Афганистанга чейин аймактык кызматташуу, чегаралар ортосунда соода жүгүртүүнү жеңилдетүү аракеттерин жайылтуу эске алынган. БОМК 10-чу фазасында өзгөчө көзөмөл өткөрүү жайларында, Кыргыз Республикасынын көзөмөл өткөрүү жайларында өзгөчө сырткы чегарада, внешняя граница деп коет, ошол жака көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Өзгөчө түштүк регионда көзөмөлдөрү өткөрүү жайларында, андан тышкары аларды окутуп, жаңы оборудованиялар менен иштегенге үйрөтүү боюнча. Бүгүн Борборкалада Европа биримдиги тарабынан каржыланган Борбордук Азиядагы чегараларды башкарууга көмөктөшүү программасынын 9-чу этабы жыйынтыкталды. Регионалдык башкаруу тобунун жыйыны онлайн форматта өтүп, программанын акыркы 5 жылдык ишмердүүлүгүнө баа берилип, долбоордун 10-чу фазасы бекитилди. Айдар Темиралиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.